Жумгал районунун аймагында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен болжол менен 40тан ашык тургундун турак жайлары жабыр тарткан. Алардын бири Чаек айылынын тургуну Таалайбек Сагынбаевдин короо жайлары. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай короо жайдын дубалдарынын баары урап түшүп, анын ичинде таш менен кумга толуп калган. Сагынбаевдин жубайынын айтымында турак жайы тоо бооруна жакын жайгашкандыктан мындай катуу зыян суунун түшөөрүн алар билген эмес. Бирок буга чейин өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн адистери менен жергиликтүү бийлик бутактарына кыян суунун агымы түшө турган каналдардын ооздорун ачууну, селдин алдын алуу иштерин жүргүзүү керектигин айтып келген. Бирок ага карабай 3-4 жыл мурда жаңы салынган короо жайларын тоодон түшкөн кыян суу талкалап кеткен. Каарманыбыз учурда да кайра жамгыр жааса мындан кийинки абал кандай болот деп кооптонуп турат. Ушул 1,5 saat 2 saatка жакын тынбай түштү. Андан кийин бул сарайлардын ичине түшүп калган саркынды түндө саат 11-12-лерге чейин акты. Биз түндө саат 3-4-төрдө барып жастыкка баш койдук. Эми Кудай сактасын деп отурабыз. Бул бияктын баарын алып бүтүп бизге атайын техникалар келип иштеп берген чекти эми дагы кайра жагын кайталанса кандай болот? Анткени толуп калды бияктын баары. Эң биринчи деме менен келди. Жол менен эле түп түскөн. Ал эми Чаек айылынын Шортон аймагынын тургундары Эсенжан Сапарбеков көчөсүндөгү Майгооктуу таштанды жайына жакын жайгашкан тургундардын үйлөрүн акыр чекир таштанды каптап кеткен. Анткени тоодон түшкөн кыян таштанды полигонун аралап, үйлөрдү көздөй агып агоротторун жууп кеткен. Бул жактагы тургундар таштанды жайын башка жакка көчүрүүнү талап кылып, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө өкмөттөн техника берилүүсүн суранышууда. Мына МЧС bir күрөгүнөн бөлөк эчтеке жок экен, техника жок экен, туруп берди. Анан мына биздин Чаектиги эле бир бала азыр зам министр МЧСте урматпы аты Шамыркан. Ошо балага да бир ушун көргөзсөң кайрылуу да. Кечинде эле чуркадым, бияк көлдө өттү. Бияка чалбай калдым да. Анан эле артына барсам, артынан күкүктөп момтуп суу кирип, булардын короосуна кирип атты. Болгон тетиги Майгооктуудагы эмен мусордун баары ушакка агып келди да, карап. Бул керек болсо өлгөн койдун эттерине таякта тайдын эти жатат. Бүт агып келди да. Ушундай эле көрүнүш Айылдын Абдиев жана Рыскулов көчөлөрүндөгү турак үйлөрдү каптап, суу жада калса үйлөрүнүн полуна чейин кирип кеткен. Жай тургундардан тышкары кыян суудан жабыр тарткан жеке ишкерлер да бар. Алардын катарында мына бул балык чарбасы райондун Бештерек айылында жайгашкан. Кечеки агын суудан бул жердеги чарбадагы балыктардын басымдуу бөлүгү агып кеткен. Акыркы 1,5 жылдан бери балык чарба түптөп 2 жума мурда эс алуу жайын уюштуруп, балыгын сатып баштаган Бактияр Мамырбаевдин чарбасын кыян суу алып, бир топ зыянга учураткан. Айласы кеткен ишкер үй бүлө жоро жолдоштору менен жер үстүнө чыгып калган балыктарды колу менен чогултуп калууга аракет кылган. Бирок анын канчасы агып кеткенин азыркыга чейин биле албай турган кези. Ушундай катуу суу келди, гүрүлдөп келип турган, полный ушундай кырчыкалар менен агыс көтүп, полный эмеге жумшады дагы шлюздардан ашты да мындай. Ашып анан могул жакта бүт баары балык болуп калды, балыктын баары сыртка чыкты. Бул арт жактан дагы ашты, эки жекелерин жырып туруп. Анан бул жактан дагы жумгал суусуна койду. Болжолдуу бир белгисиз негизи канча кемир, 5-7 ушундай болушу мүмкүн да, 5-7 тонна да. Анан азыр канча калды белгисиз. Жумгал район аймагында учурда 2-чи даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн билдиришкени, учурда 38 турак үйдүн короо сарайлары жабыр тартса, 4 турак үйдүн жер төлөсүнө суу кирген. Учурда районго өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 2 даана техникасы келе жатат. Жумгал районунун жарандык коргоо кызматтарынын техникалары бүгүнкү күндө тартылып, ишти жүргүзүп жатат. Азыркы убакта кошумча дагы техникаларды МЧСтен сурап атабыз. Ошолор келсе дагы баягы доступ болгон жер, ошолордун баарын аныктап туруп, аныкталды. Ошол жерде ошо тазалоо иштерин жүргүзөбүз. Район аймагында азыркы учурда кыяндын кесепетинин көлөмү такталууда. Ал боюнча жергиликтүү жарандык коомдун комиссиясы тактап жатышат. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.